Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздер менен бирге Заступник аттуу кызыктуу тасманы көрөлү. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз тасманы талдоону баштадык. Тасманын башында Мексикадагы Мигель аттуу кичинекей бала мектептен үйүнө келе жатканын көрөбүз. Ал үйүнө келгенден кийин бир аздан соң эле анын апасына кимдир бирөө телефон чалып калат. Телефон чалган адам Мигелдин апасына: "Менин артыман Маурисио аңдып келе жатат. Ал силерди баары бир таап алат. Ошон үчүн сен Мигелди алып чек-арадан өтүп эртерээк качып кетишиң керек" деп эле телефонду өчүрүп салды. Көп өтпөй эле Маурисио аны кармап алганын көрөбүз жана анын телефонунан акыркы жолу кимге чалганын көрүп эле дароо ошол жака жөнөдү. Ал эми кийинки көрүнүштө биз Джим менен таанышабыз. Ал мурун Вьетнам согушуна катышкан профессионалдуу снайпер эле. Ал азыркы күндө АКШ менен Мексиканын чек-арасында чукул жерде жашап, мал багуу менен алектенип келет. Ошону менен катар эле эгер чек-арадан мигранттар мыйзамсыз жол менен өтүп бара жатышкандарын көрсө, дароо эле чек-ара кызматына билдирип турат. Ошол эле күнү чек-арадан бир канча мигранттар өтүп бара жатканын көрүп, чек-ара кызматына билдирип, анан да мигранттардын бири бутун жараттап алып калып калганын көрүп, ага тез жардам чакырды. Уйларына чөп салгандан кийин Джим үйүнө кайтып келип, үйүндөгү иштери менен алектенип жатса, ал жерге банк кызматкери келип калат. Көрсө Джимдин аялы рак оорусуна чалдыгып, Джим аны айыктыруу үчүн болгон акчасын жумшап, банктан дагы кредитке акча алган экен. Бирок тилекке каршы аялынын оорусу күчөп кетип, көз жумат. Ал эми банк кызматкери: "Эгер сиз акчаңызды дагы да төлөбөй кечиктире берсеңиз, анда жашап жаткан үйүңүздөн ажырап каласыз" деп эскертип эле ал жерден кетти. Эми Джим башка жумушта иштеп көргөнгө да аракет кылды, бирок ал жактан да жыйынтык жок болгондуктан айласыздан уйлардын баардыгын сатып кредитти төлөмөкчү болду. Атасынын жагдайын уккан кызы Сара ага келип жолугуп, баардыгы жакшы болот деп айтып эле атасынын көңүлүн көтөрүп койду. Айта кете турган болсок, Сара өзү ошол эле аймакта офицердин кызматында болчу. Кийинки көрүнүштө Мигель апасы менен чек-арадан өткөзө турган бир адамды жалдап алышып, АКШны көздөй өтүп кетүү максатында келе жатышат. Ал адам чек-арадан бир унааны көрүп калып эле: "Биз азыр чек-арадан өтө албайт окшойбуз. Башка эле күнү өтөлү" дей баштаса, Мигель жана анын апасына артка жол жок болгондуктан ал адамдан жок дегенде жолду көрсөтүп берип коюуну талап кылышат. Анда ал адам: "Ушул бойдон түз барсаңар тосмодон өтүп кетчү тешик бар" деп айтып эле артты көздөй качып кетти. Ал эми Мигель апасы менен тобокелчиликке салып тосмонун түбүнө барып, ал жерден өтө турган тешикти да таап алышты. Алар тосмодон өтүп жатканда, дал ошол учурда Джим дагы жолдон өтүп бара жаткан эле. Джим дароо эле аларды токтотконго аракет кылып, чек-ара кызматына кабарлап коет. Ал эми Мигелдин апасы Джимден кое берип жиберүүнү суранып жатканда, алардын артынан Маурисио адамдары менен кууп келип калыптыр. Анда Джим дароо эле куралын алып чыгып, Маурисио Джимге кыйкырып: "Сен чек-арадан өтүп бараткан эки адамды кайра артка кайтарып бер, ошондо эч кандай маселе болбойт" десе, Джим аларга жооп берип: "Бул адамдар биздин чек-аранын аймагында турат, ошондуктан биз аны силерге эч кандай бере албайбыз" деп айтса, Маурисионун адамдарынын бири дароо эле тапанчасы менен атмакчы болуп калды. Анда Джим дагы дароо атып жиберип, атышуу башталып кетти. Джим аял менен баланы унаага түшкүлө деп буйрук берип, өзү дагы унаага түшкөнгө жетишип, унаасын айдап жөнөдү. Бирок Маурисио унаага жармашып калып, бир кезде Джимди муунта баштады. Джим унааны дароо токтоткондо Маурисио ыргып кетип, Джим болсо андан ары айдап, алардан кутулуп кетти. Ошол жерде наркотик сатууга алектенген кримтөбөл Маурисионун бир тууганы Джимдин огунан көз жумат. Мындай көрүнүштөн кийин эми Маурисио албетте Джимди жөн калтырбайт. Андан да өкүнүчтүүсү, Мигелдин апасына ок тийип, ал ооруканага жетпей көз жумду. Анын өлүм алдындагы акыркы сөздөрү Джимге Чикагодогу бир даректи берип, баласын ошол жака жеткирип коюуну өтүндү. Кечинде ал жерге чек-ара кызматчылары жана полициялар келип, Мигелди жана анын апасын алып кетишти. Эртең менен бажы кызматынын жанында ойгонгон Джим тосмонун ары жагына кечээки Маурисио адамдар менен келип токтогонун көрдү. Анда Джим кечээки аял кармап жүргөн кол баштык унаасында калып калганын көрүп, анын ичин ачып көрсө эле ичи толу акча экен. Анда бул адамдар акча үчүн кубалап жүргөнүн түшүнгөн Джим үйүнө баратканда ары ойлонуп бери ойлонуп жатып, акыры кайра унаасын буруп бажы кызматын көздөй жөнөдү. Ичкериге кирип, ал жердеги кызматчылардан кечээки кичинекей бала Мигелди эмне кылдыңар деп сураса, кызматкер ага: "Биз ал баланы кайрадан Мексикага туугандарын таап кайтарабыз" деп айтты. Анда Джим эгер Мигель артка кайтса, аны Маурисио тосуп аларын түшүнүп, эптеп баланы ал жактан алып кетип калыштын жолун ойлоп, кызматкерден суранып, жок дегенде ал балага жолуктуруп койгула, мен аны менен сүйлөшүп алайын десе, кызматкер Джимди тааныгандыктан макул болду. Бирок Джим Мигелди ошол замат эле ал жактан билгизбей алып чыгып, унаасына салып алып кетип калды. Ал эми чек-аранын аркы тарабындагы Маурисио тосмодон карап, Джим Мигелди алып кетип жатканын көрүп калды. Джим үйүнө келип, керектүү буюмдарын жыйнаштырып баштап, сыягы ал Мигелдин апасынын суранычы боюнча аны Чикагого жеткирмекчи болуп калды. Бирок буюмдарын жыйнаштырып чыгып эле баланын унаада жок экендигин көрүп, аны издеп жөнөдү. Ушул учурда Маурисио документтерин текшертип чек-арадан өтүп жатат. Ал эми Мигель качып бара жатканда, аны Джим кармап алып, унаага салып жөнөп кетти. Мигель такыр эле сүйлөбөй жаткандыктан Джим аны англис тилин билбейт го деп ойлоп койду. Көп өтпөй эле Маурисио Джимдин үйүн таап келип, үйдүн ичин тинтип, бирок эч кимди таппаган соң үйдү өрттөп кетип
кетип калышты. Ал эми итин дайыма өзү менен бирге унаада салып жүргөн Джим жолдон бир жерден тамактанышып, унага күйүү үчүн май куюп, анан да Чикагонун жолун жакшы билбегендиктен ошол эле жерден карта сатып алды. Бул учурда Маурисионун адамдары Джимдин кайсыл жакка кеткенин билгенге аракет кылып жатышат. Джим болсо Сара менен сүйлөшүп, эмне үчүн баланы алып кетип калгандыгын түшүндүрүп, мен баланын апасынын суранычы боюнча аны Чикагодогу дарекке жеткиришим керек. Эгерде бала артка Мексикага кайтса, анын өмүрү коркунучта болот деп айтса, Сара дагы ага сенин үйүңдү кимдир бирөөлөр өрттөп жибериптир деп айтты. Анда Джим Маурисионун чек арадан өткөнүн түшүнүп, кызы менен коштошуп эле андан ары жөнөдү. Көп өтпөй эле Маурисионун адамдары изилдеп жатып, Джимдин бир май куюучу жайдан карта сатып алганын аныкташат. Анда Маурисио дароо эле ошол жака жетип барып сатуучу кыздан сурап, бирок сатуучу кыз так жооп бербей койгондуктан Маурисио ал кызды аяосуз өлтүрүп, видео камерадан Джимдин кайсыл жака кеткенин билип алды. Анан да бардык видеолор сакталган аппаратты жулуп алып кетип, Джимдин артынан жөнөдү. Ал эми Джимдин унаасы жанагы болгон атышуудан кийин бузула баштайт. Көрсө унаанын кайсы бир тетигине ок тийип, бирок кеч кирип кеткендиктен Джим унааны оңдотуу үчүн эртеңки күндү күтүүгө туура келет. Ал күнү кечинде Джим Мигелдин англис тилинде так эле сүйлөй ала тургандыгын билди. Адаттагыдай эле унаада таң атырган Джим ал күнү унаасын оңдотуп, андан ары Чикагону көздөй сапар алышты. Мигель болсо картадан Чикаго шаарын таап белгилеп жатат. Джимдин унаасынын номерин аныктап алган Маурисио дагы бир нерсени ойлонуштуруп жатат. Джим менен Мигель беймарал кетип бара жатышканда бир кезде аларды полиция унаасы келип токтотуп, полиция кызматкери Джимге ар кандай суроолорду берип, Джимди өзүнүн унаасына отургузуп коет да Мигель менен сүйлөшмөкчү болот. Бирок Джим ал полиция кызматкери Мигель менен сүйлөшпөй эле кимдир бирөөгө телефон чалып жатканын көрүп, унаадан чыгып полициянын жанына барат да алар сага канча акча төлөштү деп ачуусу келип эле. Полиция кызматкери болсо аны такыр кое бербей жатты. Джимдин итинин жардамы менен ал полицияны куралсыздандырганга жетишип, анын эсин оодарып салат да унаасын айдап башка жол менен жогору жакка чыгып, жогорудан ошол полиция унаасын аңдып карап турушса, ал жерге бат эле Маурисио жетип келип, полициядан алар кайда деп кыйкырып сурай баштады. Полиция эч нерсени билбей калганын айтканда, Маурисио дароо эле аны атып салып, анан да ошол жерден Мигель кокусунан түшүрүп алган картаны көрүп калып, андан ары жөнөп кетишти. Эми Джим кандай чоң балеге кабылганын түшүнүп, курал саткан дүкөнгө барып өзүнө курал сатып алат. Сара Джимге телефон чалып, анын кайсыл жерде экенин билгенге аракет кылат. Бирок Джим ага эч нерсе айтпай койду. Ал Мигелге жакшылап кам көрүп, кийимдерди алып берип, кечинде мейманканага түнөмөй болуш. Бирок Джим ал жерге карта менен эмес, накталай акча менен төлөп коет. Анткени карта менен колдонгондо душмандар аны улам таап алып жатканын сезип калды окшойт. Түндө Джим ити үрүп жаткандыктан аны сыртка чыгарып жиберет. Бирок дал ошол учурда жолдун аркы өйүндө Маурисио адамдары менен мейманканаларды тинтип жүргөнүн көрүп, дароо эле полицияга уурулук болуп жатат деп чалып коет да Мигелди ойготуп терезеден чыгып качып жөнөшөт. Маурисионун адамдары алардын терезеден чыгып кеткенин байкашып, бирок бат эле аларды таба албай калышат. Анын үстүнө полиция унаасы келип калгандыктан алар кетиши керек эле. Алар кетери менен жашынып турган Джим баланы унаага жиберип, өзү болсо итин тапканга аракет кылат. Бирок тилекке каршы итин Маурисио өлтүрүп салды. Эртеси Мигель менен Джим талаадан итти көмүп жатышат. Маурисио баягы картаны карап, алардын Чикагону көздөй бара жаткандыгын билип калат. Анын кол алдындагы адамдар көп болгондуктан Чикагого кире турган жолго да байкоочуларды коюп коет. Джим Мигелге бир аз кызык болуп жаткандыктан тапанчаны кантип октойт, кантип колдонот үйрөтүп коет. Жол жүрүп отуруп кечинде бир жерге түнөшүп, Джим кол баштыктагы акчаны Мигелге берип, бул сенин акчаң деп айтат. Мигель ал акча жөнүндө билерин айтып, бирок бул акча меники эмес, ал кылмышкерлердики, андыктан бул акча мага кереги жок десе, Джим бир аз ойлонуп отуруп, анда бул акча мага да кереги жок деп экөө акчаларды өрттөп салышат. Эртеси алар андан ары жолду улашып, көпүрөдө турган адамдарды алар Маурисионун адамдары экенин Джим байкап калат. Душманды кайрадан адаштыруу үчүн эми Джим башка жолго түшүп кетип, бирок акыры болбой эле Маурисио менен бир жерден кезигип калышып, алардан бир топко чейин качып жүрүп отурушуп, акыры Джим өзүн жана Мигелди коргоп аман алып калуу үчүн душманга чабуул жасап, аларды өлтүрүш керек деген чечим чыгарат. Албетте Джимде андай кылбастан башка аргасы жок эле. Эми Джим качуусун токтотуп, снайперин алып чыгып эле арттан кубалап келе жаткан унааны күтүп калды. Маурисионун унаасы дөңдөн чыгаары менен Джим айдоочуну атып өлтүрүп, Маурисионун унаасы дароо эле ала салып кетти. Джим болсо убакытты кетирбей Мигелди алып сарайларга барып жашынып, ал жактын терезесинен кубалап келе жаткан 3 адамдын бирин атып өлтүрөт. Андан соң Мигелге тапанчасын октоп берет да 30га чейин санайсың да ок чыгарасын деп айтат. Мигель макул болуп 30га чейин санап жаткан кезде Джим башка жака чуркап кетти. Убакыт келип Мигель ок чыгарып, душмандын бири алаксып калганда Джим душманды капталдан атып өлтүрдү. Бирок бул кезде Маурисио сарайга кирип Мигелди кармап алат. Ал Джимди коркутуп, Джим айласынан куралын таштайт. Маурисио болсо Джимге: "Сени бул бала өз колдору менен өлтүрөт" деп
деп балага тапанчаны карматып, мына эми атайын деп калганда Мигель акылдуулук кылып тапанчанын окторун түшүрүп салат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Джим Маврисио менен кармашып бир топко чейин мушташып жатышса, Мигель Джимге жардам бермекчи болуп тапанчанын окторун салып Маврисиону атып салмакчы болуп калды. Бирок Джим баланы адам өлтүргүч кылгысы келбей, аны токтотуп тапанчасын алат да Маврисиону жарадар кылат. Джим жарадар болгон Маврисиону өлтүрбөй жанына тапанчаны таштап кетип калса, бир аздан соң Маврисио өзүн өзү атып алды. Ал эми Джим андан ары жүрүп отуруп акыры Мигелди чоң апасынын дарегине жеткирди. Ал эми милдетинен кутулган каарманыбыз үйүнө кайтып жатат. Бирок эң өкүнүчтүүсү ага да ок тийгенин көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен көбүрөөк бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.